Жакшылык Мырзабековдун кийинки атаандашы ким болот? Кыргызстандык спортчу Жакшылык Мырзабеков ACA уюмунун толук кандуу чемпиону деп табылды. Биздин мушкер 2025-жылдын 6-декабрында Москвадагы ACA 197 мелдешинде оруйсалык Узайыр Абдураковду 33 секундада муунтуу ыкмасы менен утуп, жарым орто салмактагы убактылуу чемпиондук курун тагынган. Анткени ошол дивизиондун толук кандуу чемпиону оруйсалык Абубакыр Вагаев тыныгы алып жатканы айтылган. Вагаев менен Мырзабековдун беттеши 2026-жылдын жазында пландалган, бирок калгач кыргызстандык спортчу машыгууда жаракат алып калганы белгилүү болду. Андан кийин Вагаев UFC'ге өтүп, титулун бошоткону айтылды. Жакшылык Мырзабеков эми убактылуу эмес, толук кандуу чемпион. Учурда бул салмактагы биринчи талапкерибиз Альберт Туменов, деди ACA лигасынын президенти Магомед Бибулатов. Жакшылык Мырзабеков болсо бул окуя боюнча мындай деди: Албетте мен Вагаев менен беттешип, ким күчтүү экенин билгим келген. Мен аны UFC'ге өтүшү менен куттуктайм. Калганыңар кезекке тургула. Бааргар менен беттешүүгө даярмын. Жайдын аягында Жакшылык Мырзабеков жаракатынан айыгып калса, күзүндө Мырзабеков менен Туменовдун беттешин көрүп калышыбыз ыктымал.